күрөшүнү токтотпойм, себеби ал менин балам. Местонахождение ребенка было неизвестно, он скрывал на тот момент. Кыз каяктан асап келдиңер? Силер деле шалкылдап атпайсыңар. Биздин деле убактыбызды алдыңарчы дагы көрөлү. Кичүү кызымды биз таппай калдык да, ошол убакта күтүп атабыз, чакырсаңар киребиз десек дагы бизди киргизбей туруп өздөрү процессти отложка кылып коюптур да азыркы убакытта. Биз силерге деген чакырганга мы не обязаны депчи. 2015-жылы үй бүлөлүк пикир келишпестиктер жана зордук зомбулук учурларынан кийин жубайлар эки тарапка кетишкен. Ошол учурда Раян айым экинчи кызынын боюнда болгонун билдирет. Анын айтымында ажырашкандан кийин балдарынын атасы менен байланышы үзүлбөй, балдарды көрүүгө тоскоолдук болбогон. Бирок 2019-жылы абал Корчуп атасы балдарын күч колдонуу менен алып кеткен учур болгонун билдирет. Эми маселени тынч жол менен чечүүгө аракет кылганын, бирок анын кайрылуулары жыйынтык бербегенден кийин сотко кайрылууга аргасыз болгонун айтат. Соттук териштирүүнүн жыйынтыгында балдар энесине берилсин деген чечим чыгарылган. Бирок тараптардын айтымында бул сот чечими бүгүнкү күнгө чейин толук аткарылбай келе жатат. Негизи 2019-жылдан баштап соттошуп келем. Бир эмес эки жолу соттун чечими чыкты. Жогорку сотко чейин соттошуп келдик. Бардык соттордун баары апасы менен жашасын деп чечим чыгарып берген. Бирок тилекке каршы ушул кичүү кызымды ала албай жүрөм ушул убакытка чейин. Улуу кызымды 2022-жылы соттун чечими менен сот аткаруучулар менен чогуу кызымды кайрып беришкен. Бирок кичүү кызымды биз таппай калдык да ошол убакытта, анткени деген местонахождение ребенка было неизвестно, он скрывал на тот момент. Анан издеп жүрүп эле мына ушул күнгө чейин келдик. То моя дочка без вести пропавшая болот, то издеп атабыз, розыск болуп атат деп айтат. Андан кийин кайра дагы соттошобуз, дагы издөө салышат. Ошол боюнча кызымды мына көрбөй же араң мына өзүм тап ушу Бишкекте школдор калган жок, бүт школдордун баарына барып, бүт жактарга кайрылып атып, анан бир частный школадан таап алдым да кызымдычы. Бирок ошондон кийин дагы тилекке каршы мына кызымды тапкандан кийин дагы эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошол себептүү кайра кызым азыркы убакытта числится как без вести пропавшая да, жок депчи. Мына азыр розыскта кызым кайсыл жакта экенин РОВДдан да билбейт, эч ким айтпайт. Бирок кызымдын атасына жанагындай эме кылган. За неисполнение решения суда уголовное дело возбуждено болгонда по 370 статье. Бүгүн ошол боюнча сот отуруму болот. Саат 5-те. Кызым 10 жашта. Азыркы учурда 10 жашта, эми ыйлап мындай көз жашым деле уже калган жок. Байланышсам такыр телефонун албайт, телефон номерин алмаштырат. Жашаган жери мына уже канчанчы жолу уже 15тен ашык уже квартира алмаштырды. Таап барсак эле эртеси күнү ал квартирадан көчүп кетти деп айтат да. Дайыма эле ушундай. Таап барсак эле түнү менен көчүп кетишет, же квартирасын каякта экенин билбейсиң да. Эми мага кызымды көрсөтпөөнүн максатында ушинтип квартираны алмаштырып жүрөт. Кызымды ошо акыркы жолу 13-майда көрдүм, ГОМ 2ден. Бирок тилекке каршы ошол жерден дагы кызымды ала алган жокмун. Анткени биз мушташып кеттик. Мушташып кеттик дегенде кандай, мага эми күч колдонулду. Эми мен аялзат болгондон кийин мен алым жеткен жок ал жерден. Колумда документтердин баары турса дагы, соттун чечиминде дагы апасы менен болсун деп турса дагы кызымды ала алган жокмун да ошол жерден, анткени менин даже кызыма жолотушкан жок. Мына соттун чечими турса, мисалы үчүн, анан соттун чечими аткарылбайса бул кандай деген суроо да. Балам мисалы үчүн азыр кайсыл жакта экенин эч ким айта албайт. Мен билбейм, розыскта күндө мына издейм да. Күндө тияка барам, иши кылып РОВДга барам, ар кайсы жактарга барып уже айлам кетти чын айтканда. Азыр эми кызым бир нерсе болсо ким жооп берет? Анткени соттун чечими турса, аткарылбайса, кызым каякта экенин эч ким айта албайт азыр каякта экенин. Анткени акыркы жолу дагы ушинтип издегенде
эч кандай мындай жакшы жыйынтык дагы берген жок да, чара дагы көрүлгөн жок. Биздин ортобузда 2 кызыбыз бар. Улуу кызым менен жашайт. Кичүү кызым дагы деле ошо болбой атат да. Ала албай жүрөм. Мен телефонум бар деди. Мен жанында телефон жок экен кызымдын. Анан өзү айтты. У меня есть телефон, деди. Вы можете мне по WhatsApp, пожалуйста, позвонить? Мы с сестрой в парк поедем, вы же нас водите в парк, деп кызым ошентип эметти да. Анан, да, конечно, доча, ты никого не бойся, все будет хорошо, я тебя очень сильно люблю. Ты, главное, не нервничай, не переживай, все у нас будет хорошо, вместе с сестрой, с мамой, мы все будем вместе. Деп жакшы сөздөрүмдү айттым кызмачы. Анан ошол убакытта кайра атасы кирип калды, кабинетке киргенде эле кызым резко өзгөрүлүп кетти да. Со мной не разговаривай, я тебя не знаю, я не хочу с тобой разговаривать, не подходи ко мне деп кызым сразу өзгөрүп кетти. Мен ошол жерден түшүндүм да, кызымды уже психологически аябай мага каршы кылып үйрөтүп жатканын ошол жерден түшүнүп, кызым аябай боорум ачып, эми жүрөгүм аябай тилинип жаман болдум, бирок азыр өзүмдү мен кармашым керек, анткени мен 2 кызым үчүн күчтүү болушум керек да. Мындай семейное бытовое насилие болгон на постоянной основе. Ошол себептен мен араң негизи качып кутулгам да бул адамданчы. Анан бирок ойлодум, эми болгон нерсе болду, эми анын баарын артта калтырып, унутуп, жакшы мамиледе калалы деген ойдо болгонмун. Өзү дагы мага сөз берген, жакшы болот эл бул депчи, бирок сөздөрүнө турган жок. Эми адам катары, как ата-эне катары дагы сүйлөшкөнгө аябай аракет кылдым, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Кол көтөрүүлөр болду. Ал боюнча да менде охранный ордер дагы бар. Анан азыр мисалы үчүн ушинтип жоголуп эми качып жүрдү региондорго. Анан РОВДдан эме коюшту. Бөгөт коюлган. Соттон ошо браслет, жанагы браслет тагып кое турбайбы, браслет тагып, анан кайсыл жакта жүргөнүн көрүп, ошо качып кетпештин ошо максатында. Андай дагы болгон. Бөгөт да коюлган, качып кетпесин деп, бирок ошого карабай деле эми буга кандай, бул адамга закон иштебейби, мага эле иштейби? Мисалы мен эне катары ушунча соттошуп, ыйлап барбаган жерим калган жок. Аягында азыр кандай болуп калды да, энелердин мындай балдардын укугу мындай корголбойбу? Мага келгенде эле мисалы үчүн мени коркутуп, үркүтүп эле балага жолобо, балага жолосоң сени мени камайбыз, анан мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп мени коркутушат. Ал адам коркпойбу? Соттун чечими турса деле мисалы үчүн просто вот халатно, вот прям вот демонстративно, мисалы соттун чечимин мындай көзгө дагы илбей атса, ага чара көрүлбөйбү? Мисалы үчүнчү мен ошого азыркыга чейин акыйкатка, справедливостька жетпей жүрөм да. Эми мен өзүмдүн оюм боло турган болсо, эми бул өч алуу дейбизби, бала аркылуу манипуляция кылуу дейбизби, айтор ушундай деп айтып койсо болот да. Бул жерде эми баланы ойлонгон болсо, 2 улуу кызыбызды деле ойлонмок да. Мисалы улуу кызым аябай сагынып атат кичүү сестренкасын. Мам качан келет, качан Асия келет, сагынып атам деп күндө эле ошо кызым дагы бир депрессияга кабыл болуп атат да, ошол себептенчи. Эми жыйынтык деп айта албайм, просто мен соттордон справедливый, объективный решенияны күтөм. Эми 7 жылдан бери соттун чечимин көзгө илбей жүрсө, справедливый, объективный решение чыгарар деп үмүттөнүп отурам, күтүп. Бир канча жолу үйүнө да баргансыз ал? Үйүнө 2 күндүн биринде эле ошо үйүнүн жанында жүрөбүз, постоянно. Жок да, эшигин ачпайт, видеолорумда дагы өзүмдүн ошо Instagram аккаунтумда киргизгем. Эшиктерин ачышпайт, же болбосо көчүп кеткен болушат, же болбосо кагып силкип сот аткаруучуларды деле, ОПСДлерди деле, участковыйлар менен деле канча барып атабыз, баарын кагып силкип эле мындай көзгө илбейт да. Азыркы учурда эми аялы үйлөнгөн, балдары дагы бар азыркы учурда. Эми мен өзүм жеке эне катары
ошо тилейт элем негизи ошо кызым жакшы чоңойсо депчи, психологический травма албай, ошо бир жыйынтыкка келип, бир жакшы сүйлөшсөк жакшы деп ошентип үмүттөнгөм, бирок тилекке каршы болбой калды. 6 августка жылдырып коюшту, мына ушундай беспредел болуп атат да. Получается, мен балам аз канта чейин за неисполнение решения суда, получается 6 август, бүгүн 22 июнь, ошондо 1,5 айдан ашык убакытка мындай коюп коюшту да, чоюпчу. Бул эми кандай түшүнсө болот эми уголовный дело боюнча. Эми азыр болсо мына помощница соттун помощницасы айтып номериңизге чалганбыз депчи. А биз болсо уже мына 1,5 саат болду турганыбызга ушул жерде. И телефон номерим туура жазылып турса деле, туура эмес башка номерге чалып алып, силерге биз чалдык депчи. Ушинтип атат да. Мына ушундай отношение. Ачык силер деле шалкылдап атпайсыңар. Биздин деле убактыбызды алдыңар, биз дагы көрөлү. Срочно чакырып алып эмне кылып чыгасыңар. Мына ушундай мамиле болуп атат. Соттук процессти мына 22 июнь бүгүн 6 августка коюп атат да, ошондочу. Эмне кандай максатта ушунча убакыт чоюп атышат? Почему настолько, да, вот долгий эмеге срокко коюп атышат? Учурда биз сурадык соттун жардамчысынан эмне себептен жылдырдыңар, эмне себептен бизди даже мындай азыр айткан жоксуңар, биз эшиктин астында эле турбайбызбы деп айтып атсак, биз силерге деген чакырганга мы не обязаны депчи. Эми чакырылат го сот, мына сот башталып атат депчи, биз уже 1 саат эрте келип отурдук бул жерде. Бул жерде мен эле эмес, акыйкатчындан дагы сотрудниктер, журналисттер бүт баары келип ушул жерде отурабыз. Эми эч ким калпайт турпайт го эми. Азыр эми процесске бизди киргизбей эле, мисалы үчүн өздөрү эле отложка кылып коюптур да. Анан эмне себептен отложка кылып атасыңар деген суроого жооп бербей атышат да. Эми биз мы можем, короче, да, мы не имеем права вам сейчас говорить об этом, депчи. А почему, если я вторая сторона, да, по этому делу? Эчтеке деп айтпай эле мына 6 августка жылдырып койду. 22 июнь бүгүн. Эми азыр почти 1,5 айга чейин жылдырып атат да. Уголовное дело бул соттун чечимин аткарбай койгону боюнча. Ошол эми азыр себебин дагы билбейбиз, эмне себептен жылдырып коюшту, ушинтип мисалы үчүн келбей эле ооруп атам деп коюп, сотко келбей ушундай кылып кое берсе боло береби? Бул кандай түшүнсөк болот да бул эменичи? Эмне себептен ушул убакытка чейин чоюлуп атат? Эмнеге ошо процесс чоюлуп атат? Соттун чечимин аткарбайса, мына уже канчанчы жолу ушинтип атат бул. Ооруп атат, анан мындай тигиндей деп эле өз ара ичи эле отложка кылып элечи. Азыр мисалы үчүн мен даже эчтеке билген да жокмун, эчтеке биле албай атам дагы, мага суроомо да эч ким жооп бербей атат. Кагазды дагы окуйм десем, эмне себептен келбей койду мисалы үчүн, бүгүн сотко. Тоже эч ким эчтеке эме жок. Биз ушул жерде прям эшиктин астында туруп эле уже эчтеке эме кирбей дагы калдык, билбей дагы калдык. Өз ара ичинде эле бир нерсе болуп атышат да, чыгыпчы соттун чечими деле аткарылбай атат. Мына азыр кирип мисалы үчүн мен да өзүм оюмду айтмакмын да. Эмнеге бул ушунча мисалы чоюп атасыңар, эмнеге мынча көп убакытка коюп атасыңар, 6 август 1,5 айга чейин эмне бул соттун чечимин аткарбай койгону боюнча ушунча убакыт коюлабы негизи деп мен дагы мисалы үчүн өзүмдүн эмемди, мен адвокатым, өзүм дагы биз дагы оюбузду айтмакпыз да, бирок бизди киргизген жок. Бизди даже мына ушул жерде отуруп эле кирбейбиз. Өзүнчө эле сот бүтүп калды да азыркы убакытта. Өзүнөн өзү отложка болуп калды. Буну кандай түшүнсө болот? Ошон үчүн укугум бузулуп атат, эне катары кызымдын да укугу бузулуп атат. Ушинтип кечке эле чоюп эле же ооруп атат, анан келе албай калды. Закон только ошол тарапка эле иштеп атат, мен тарапка эч кандай закон иштегенин көргөн жокмун. Сот ушунча соттошуп алып туруп эле анан эң аягында мисалы энелер ушинтип эле калып кетеби? Ушундай да болобу негизи? Мындай кандай бир мыйзам түрүндө мындай чара көрүлбөйбү бул адамга? Мен ооруп атам деп эле сотко келбей коебу ушинтип? Ушинтип келбей койсо дагы болобу соттун чечимин аткарбай туруп? Билбейм, тоңгоёк иши кылып до конца барам. Ушул ишке негизи канча кимдер тоскоолдук кылып, соттун чечиминин аткарылышына тоскоолдук кылып аткандардын баарына до конца мен барып, ушул акыйкатка мен жетем.
Буга чейин маалымдалгандай 22 июнь күнү өтүшү керек болгон соттук отурумга байланыштуу тараптар сот имаратына келип белгиленген убакытта күтүп отурушкан. Маалыматка ылайык сот отуруму саат 5:00 башталмак. Бирок биринчи тарап саат 5:30 чейин күтүп отурушкандан кийин гана сот иши 6 августка жылдырылганы тууралуу кабар берилген. Тараптардын айтымы боюнча сот ишинин жылдырылышынын себеби так айтылган жок. Анын алдын ала расмий билдирүү дагы жөнөтүлгөн эмес. Айтылган маалыматтар биринчи тараптын өз чындыгы, ал эми экинчи тараптын дагы жүйөсүн угууга даярбыз.